Саламатсыздарбы ардактуу кесиптештер, мен бүгүн сиздерге Gammap аттуу программа менен тааныштырам. Бул сиздерге 5 мүнөттүк презентацияларды сонун кылып жасап берет, сүрөттөрү менен ар кандай түстөрдө. Анда ушул программаны кантип иштейт чогуу көрөбүз. Эң алгач эле Google Chrome'га киребиз жана бул жерге Gammap деп жазабыз. Жазганыбыздан соң мына сайттын аты чыкты. Ушул жерди бир басып ичине киребиз. Бул сайт дагы англис тилинде. Эгер сиз англис тилинде түшүнгөндөн кыйналган болсоңуз, 3 чекитке кирип которуп алабыз. Интернет жакшы болгон учурда бул которма сайт жакшы иштейт программа. Эгер интернет начар болгон учурда анча иштебей калышы мүмкүн. Эми караңыздар, катталуу үчүн биринчи эле ушул кнопканы басабыз. Мына бастык. Эми бул жерге биз өзүбүздүн электрондук поштабызды жазабыз, же болбосо бул жерде Google менен кирүү деген жерини тандайбыз. Google менен кирүү деген жерин тандадым. Бул жерден өзүбүздүн поштабызды тандап алабыз. Бул кнопканы басабыз. Эми ушундай киргенден кийин бул кнопканы басып алабыз. Эми бул жерге сиздерге суроо берилет. Сиздер ар бирини белгилейсиздер. Мынау эң акырында турганды ушинтип басасыз. Эми караңыздар, басканыңыздарда астында мындай сөздөр чыкты. Бул белгиге киресиздер. Бул жерден сиздерден сурап жатат. Бул кандай максатта колдонулат деп биз билим берүүнү басабыз. Мына. Эми бул жерден биз ким экендигибизди көрсөтөбүз. Биз мугалимбиз. Эми бул жерге киребиз дагы. Бул жердин эң астында ушуну бир басабыз. Андан соң эң астындагы буга кирип, бул жерден мынаны басып коебуз. Ушундай баскандан кийин эң астында ушундай кнопка бар. Ушул баскычты басып, мына биз презентация жасай турган бетке да келип алдык. Бул жерден мынау биринчиде турган жерде бул презентациянын белгисин көрсөтүп турат. Эми анын астында 8 деген сан турат. Ушул жерди бир бассак, бул жерде слайддар канча баракка чейин болуш керек, ошол жөнүндө көрсөткөн. 10го чейин акысыз, ал эми 10дун жогоруларына акы алат. Биз 10ду белгилейли. Анан бул жерден өзүңүздүн презентацияңыз кайсы тилде болуу керек, ошону көрсөтөсүздөр. Бул жерде кыргыз тили жок, англис, орус, казак тили бар, түрк тили, бардык тилдер бар. Эми бул жерден кыргыз тилинен башка. Эми бул жерден өзүңүз билген ыңгайлуу бир тилди тандайсыз. Мен орус тилини тандаймын. Орус тили. Эми бул жерге темабызды, презентациянын темасын жазабыз. Кыргыз алфавити. Эми издеп баштайбыз. Эми бул жерден мынау эң астындагы ушул баскычты басып коебуз. Эми караңыздар, бул жерден биздин слайдыбыздын көрүнүшүнө кандай түстө болуш керек, ошону тандайбыз. Мага ушул жакты. Эми ушул баскычты басып коебуз.
биздин презентацияны даярдап жатат. Даярдап болгончо күтө турабыз. Биздин презентацияны даярдап болду. Караңыздар, мына бардык кыргыз алфавити боюнча мына өсү, үсү баары бар. Эми караңыздар, бул слайдты биз өзүбүзгө көчүрүп алабыз. Ал үчүн менде бир интернет жай. Мына 3 астында туурасынча турган 3 чекитке барабыз. Бул жерге кирип, эми караңыздар, бул жерде экспорт деген турат. Ушуну бир басабыз. Анан сиздерден сурайт. Ушул презентация PDF форматында болсунбу, же PowerPoint-га көчсүнбү, же жөн гана сүрөтпү деп. Биз бул жерден өзүбүзгө ыңгайлуусун тандайбыз. Мен PowerPoint-га көчсүн деп тандаймын. Эми бир аз күтө туруңуздар. Бул жерде даярдалган материал биздин электрондук поштабызга келип түшөт. Мына бул жерде. Эми ушул жерден биз кыргыз алфавити мынау көктү басабыз. Эми көчүп жатат. Бир аз көчүп болгончокту күтүп турабыз. Биздин документибиз көчтү. Мына бул жерге көчтү деген белгиси келди. Аркага кайта берсек да болот. Эми ушул документти мына бул жерден бир басып кирсек дагы болот. Азыр дагы мына биздин платформа жасап берген сонун презентация. Эми караңыздар, ушул эле жерден биз дагы эле жанагы жерге кайтып барабыз. Эми ушул жерде дагы открыт деген белги турат. Ушуну басып дагы кирсек болот. Эми караңыздар, мен телефондо турганым үчүн бул жерде оңдоп түзөп иштерин жүргүзгөнгө мына правка дегенди басабыз. Баскандан кийин мына бул жерге келди. Эми бул жерлерди биз кыргыз тилинде жазышыбыз керек. Ушул орусча сөздөрдү өчүрүп, сиздер кыргыз тилинде жазасыздар. Эгер кандайдыр бир орус тилинде өзүңүздөрдүн көйгөйлөрүңүздөр болуп, кыргызча жазгандан кыйналсаңыздар, котормочу программалардын жардамында которуп жазсаңыздар болот. Эми дагы эле жанагы сайтыбызга келдик. Бизде ушундай болуп калды. Эми кантип башына барабыз дагы? Бул X-ты басабыз. Бул X-ты дагы басабыз. Эми караңыздар, мына жерде турган астында үйгө барабыз. Бул үйгө киргенибизде бизде мындай кошуу белгиси менен ушундай көк баскычты басабыз. Басканыбызда эң биринчиде турган стрелканы басып коебуз. Эми дагы эле ушул башына келип калдык. Дагы өзүбүзгө керек болгон маалыматтарды жазып, издеп пайдалансак болот.